Assalamu alaikum. Бүгін мен ойымша бұл түрктердің арасында, түрктерді көп қолданылған сөздер жөнінде айтайын деп, видео тартайын деп шештім. Біріншісі бұл мерхаба да. Мерхаба қандайсың деген сөз да. Жоқ, қандайсың біз? Орысша привет болып қойды да. Қырғызша қандай болып қойды. Қырғызша қандайлы болып қойды, бірақ қандай деген бұларда насылсың деген сөз да. Насыл қандай. Сол мерхабаны мераба деп көбінше х тамғасы қолданылбай кетеді да. Бұларда ушундай екен. Мысалы үшін Ахмет болса да Ахмет деп, Мехмет болса да Мемет деп ушундай х тамғасы жазылады, бірақ қолданылбай кетеді да, тез айтқандачы. Учурашкандан жағынан бұлар ушундай да, көп учурашат. Кишини тааныса да, тааныбаса да көп учураша беришет. Анан кийин экинчи насылсың. Насылсың ошо бул кандайсың деген сөз да. Нассың деп айтышат да, кыскартып, мындай тез айтканда нассың болуп калат. Насылсың, нассың болуп калат. Биринчи жылы иштегенде да бир Кайрат деген бала бар эле. Таанып атсаң, көрүп атсаң, таанып атсаң салам. Түрктөр ушуну тийишип берет эле. Анткени биринчи эки киши мисалы учурашканда бириси мераба нассың дейт да, экинчиси ийим сабым сен нассың дейт да. Жакшымын, рахмат, сен кандайсың деп. Анан кайра биринчи учурашкан киши дагы мен дейм сабым дейт эле да. Дейт да. Анан ошо Кайрат деген бала ошону тийишип берет эле да. Мераба нассың, ийим сабым сен нассың деп сөзүн тең ошо мындай шаблон сөздөрү баарын тең бир айтып салып ушуну тийишип берет эле да. Андан кийин болсо Неабер деп ушундай кандайсың деген мааниде да. Бир күндө 10 кезиксең эле 10 жолу сурай берет да, кандайсың, эмне болуп атсың депчи. Жакшысыңбы, бардык нерсе жолундабы, хершей жолундамы деп ушундай сурай беришет да. Анан кийин не yapıyorsun деген сөз бар. Эмне кылып атасың? Мында көп сурашат да. Мисалы үчүн жумушта иштеп жүргөндө көп айтып беришет да. Не yapıyorsun? Эмне кылып атсың? Анан нердесиң деген да көп колдонушат. Ошо кайдасың, эмне кылып атасың, эмне кылып жүрөсүң деп ушуну көп сурай беришет да. Анан кийин колай келсин. Колай келсин бул бизче иш илгери болсун демек. Буну дагы мисалы үчүн бир күндө 10 кезиксең 10 жолу айтыш мүмкүн да. Бизде мисалы үчүн бир күндө бир киши менен бир эле учурашып, анан кийин иш илгери болсо бир эле жолу айтабыз го. Иш иштеп аткан киши болсочу, буларда жок. 10 жолу көрсө 10 жолу учурашмай, 10 жолу көрсө 10 жолу колай келсин демей, 10 жолу көрсө дагы 10 жолу не yapıyorsun, нердесиң демей да. Ушуну көп колдонушат. Анан да биринчи жыл иштеп жүргөндө да бир жаш бала бар эле, чогуу иштеген түрк. Охранник кетип бараттыр да, охранник кетип барса дагы колай келсин деди да. Тиги дагы сабалын деп басып кетип эле сразу түз дааратканага кирип кетти да. Дааратканага кирип кетсең айтып атпай, сурап атпайбы? Силерде дааратканага барса дагы колай келсин дейсиңер десем, жок, мен анан дааратканага бараарын билген жокмун да дейт да. Ата дааратканага барганда колай келсин дебейбиз дейт да. Андан кийин оолум деген сөз да, бизче уулум дегендей да, балам дегендей. Эко тең болсо деле же болсо кичүүсү уулусуна деле оолум дей берет да. Бир нерсе, мисалы үчүн бир нерсе сүйлөшүп атканда мындай пикиргелешпестик болуп кетет го. Мындай талашып, макул эместигин билдире турганбыз, ошентип башташат да. Оолум депчи. Анан бул жакта да эме да. Баары тең эле сен деп кайрылышат да бири-биринечи. Мисалы үчүн кичүүсү уулусуна сен деп эле кайрылышат да. Бизде көбү нерсе бар эле го дейм. Сиз деп айтышат го. Бул жакта жок. Мисалы үчүн небересинде болгон бала деле чоң атасында болгон кишиге сен деп кайрылышат да. Буларда эме дейм да, мындай канча 86-87 миллиондой киши да балким ошо көп болгондон бу мындай бири-бирине күйүндүүлүгү жок да булардачы.
бири-бирине аябай мындай сыйлоо жок да, сен деп кайрылышат да, бүт баары элечи. Айтканда байке же мындай дядя деп кайрылышы мүмкүн, дайы деп, аби деп. Бирок мындай сүйлөгөнүнө келгенде сен деп сүйлөшөт да. Анан бири-бирине аябай жумшаган амашта буларчы кетип барасаң, муну кылыша коесуңбу же сен муну кыла бересиңби деп өзү кылып аткан ишти дагы бирөөнү жүтөп койгонго кыйын да булар. Жардамдаша койчу деп туруп, мисалы үчүн жардамдашып атсаң, ишин таштап салып кетип калышы мүмкүн да. Ошондойлор бар да. Сен муну кыла бер, мен азыр келем деп алыпчы. Анан кийин келип туруп, мисалы үчүн бизде айтабыз го, биз сурайбыз го, кыргыздарда бар да. Мисалы үчүн картошка казып атсаң, картошка казып атасың деп сурайбыз да. Же болбосо башка любой бир иш кылып атса, ошону кылып атасың деп сурайбыз да. Буларда болсо наоборот да, келип туруп бир нерсе кылып аткан болсоң, эми ал айтпаса деле кылып атасың да. Бирок ошентсе дагы сен ушуну кыл дейт да. Кылып атсаң делечи, ошентип бизге мындай кыргыздарга жакпаган жерлер ушундайлар да. Ошентип эми жөн эле чогуу эле иштеген эле бирөө эле мындай сотрудник бир нерсе кылып атсаң, сен ушуну кыл дейт да. Сен ушуну кыл, сен ушуну кыла бер деп ушинтип башкарып алганга башта буларчы. Анан кийин буларда өзү негизи эле шептен шеп көп да. Бардык эле кыргыздар макул болот го дейм бул жакта иштегенде, ошо шефтен шеф көп да булардачы. Тигини шефи, мунун шефи болуп эле ушинтип башчылар көп болуп кетет да. Ишчилерден да башчылар көптөшөт да. Анан кийин буларда мындай манерасы бар да. Уже 4 жылдан бери бул жакта жүрүп, мындай көнүп калган да. Биринчи келгендерге, мага деле башына биринчи келгенде жаман көрүнчү да. Мындай колдор менен мынтишет да. Кет деген, мисалы бир нерсе жардам керекпи десең, мынтип коюшу мүмкүн да. Кете бер депчи, жок дегени, мындай эми булар үчүн мындай көнүмүш деле алат да. Азыр мен эле көнүп калдым да. Ошентип өткөндө да бир-эки чогуу иштешкен кыргыздар ушинтип айтып калды да. Ушундай бир нерсе керекпи деп сурайын деп барсам, мынтип койду депчи. Мен ага мал белем деп ушинтип нааразы болуп атыптыр, мындай таарынып алыптыр да. Айтып коем, эми буларда бул мындай көнүмүш эле адат, ушу кол менен мынтип койгон, колун көнүмүш эле адат депчи. Десем, билбейм, мага жаман көрүндү дейт да. Анан кийин кел дегенде бар да. Жакын турсаң деле бир нерсе айтыш керек болсо, кел дейт да. Жанына прям мындай түбүндө алып келип сүйлөгүсү келеби же кандай иши чакырганда наоборот мынтет да, мынтип чакырышат да. Ошол да бизге жакпайт да, кыргыздарга жакпаган нерсеси да ошол бар. Анан кийин буларда жок деген сөздү кээде туруп мынтип коет да. Деп коет да. Башын өйдө көтөрүп, көзүн сүзүп коет мынтип. Анан кийин бизде мындай башын көтөрсөң эмне дейсиң, кандай дейсиң деген сөз болот го. Башында келгенде ошондой бирөө бир нерсе дегенде укпай калсам же түшүнбөй калсам, мынтип сурайт элем десем, ал жок деди окшойт деп, түрктөр да жок деди окшойт деп кетип калышат эле да, деп кетип калгандан кийин анан кийин мен түшүнүп, өзүм ичимен күлүп калат элем да. Ал да түшүнбөй калды, мен да түшүнбөй калдым болупчу. Эң барынан дагы тамам деген сөз көп колдонулат. Тамам бул бизче макул, тамамбы десе макулбу, болду, жетет, бүттү деген сөздөрдүн баарына колдонула беришет да. Ушундай тамам деген булардын универсалдуу сөздө эң көп колдонулган сөз го дейм. Анан эфендим дегендин бар да. Эфендим бир нерсе бирөө кайрылганда укпай калса, эфендим дейт да, кайра кайталап койчу деген маанинде да. Эфендим депсе укпай калганын билдирет да, түшүнбөй калганын. Анан булар урушканга аябай мас да. Бирөө бир нерсе десе, унчукпай басып кетмей жоктан, жок, наоборот, ага 2 эсе, 3 эсе сөз айтыш керек да. Анан кийин алла деп ушинтип урушуп башташат да. Сөз баштаганда ушинтип мындай нааразычылыгын ушинтип билдирип башташат да. Анан мисалы 2 сотрудник урушуп кетсе, шефине ким барып биринчи даттанса, ошолку туура болуп чыгат да. Буларда ушундай бир түшүнүк бар да.
ким биринчи барып даттанса шефи келип экинчи урушканын урушат да, ошону жазалайт да. Öyle böyle şöyle degenler var. Ошондой, ушундай, мындай, тигиндей деген ушуну көп колдонушат. Бир нерсе көрсөтүп атса böyle деп, же болбосо да бир нерсе турган болсо şöyle деп ушундай көп колдонушат да. Öyle böyle şöyle дегенди. Afiyet olsun деген бар. Аш, бизче аш болсун деген. Муну дагы мисалы үчүн тааныбаган киши деле бир нерсе ичип атса деле, бир нерсе жеп атса деле көп колдонушат да. Ошентип afiyet olsun, аш болсун деп көп айтышат да. Анан кош деген сөз бар да, кош чабык кызлы деген бар. Бар дегенде мындай тез бол, батыраак дегенди түшүнөт. Биз биринчи жылы келгенде түркчө билбейбиз да. Анан кийин баарыбызды салып алып, ошо документтик иштерибизди бүтүргөнү бир мекемелерге алып барган эле да. Ошондо 6-7 киши болчубуз да. Ошонун баарыбызды салып алып барып, анан кийин кош дейт эле да. Десе биз кош эмес дейт элек да. Кош деп бизде койдай дейт депчи. Көрсө буларда ошо кош деген тез деген экен да. Батыраак бол дегендей экен да. Дагы мындай сөз бар да. Бизде бул кызчы дегенди түшүндүрөт го. Буларда болсо бул güzel деген сөз да. Güzel, сонун, мыкты деген сөз да. Анан өткөндө дагы бир түрк сурап калды. Кандайсың деп сурай берет дебедимби? Иштеп жүрүп эле, кадимкидей иштеп жүрүп эле, анан кийин кандайсың дейт, анан уже сүйлөгүң эле келип калат да. Улам эле бир ошентип улам сурай бергенден улам жооп бере бергиң келбей эле, анан кийин мынтип коесуң да, мынтип коесуң, анан десең ал сурап атпайбы? Ал силерде орустарда мындай кызчы деген сөз го, жаман сөз го, сен кандай мааниде айттың деп атпайбы? Дейт. Анан мен түркчө мааниде айттым, түркчөсүнөн айттым деп койдум да, десем, "И" деп күлүп койду да. Ошол мен билгендерим ушулар болду окшойт. Күнүмдүк көп колдонулган сөздөрү, кызыктуу, күлкүлүү сөздөрү. Ошол мен балким мен билбегендер да барды. Силер билгендер болсо астына жазып койгула комментарийге. Каналга жазылгыла, анан кийин биринчи жолу айтам, жазылгыла деш керек экен. Болбосо көп эле жазылбай эле көргөндөр көп экен. Макуланда жакшы калгыла.